Арслан, неме азыркы учурда боецтердин көбү вес кое албай, анан восстановлениеден кыйналышып, же туура эмес кууп алып атат, эмне ашык болуп атат. Ошол весогоночный процесс боюнча, восстановление боюнча бир кеңеш айтып кетпейсиңби? Весогоночный процесс боюнча эмне дейбиз? Биринчиден орусча айтканда все, что попало, жебеш керек. Мисалы үчүн. Кыргыздарда эмес, негизи эле Средняя Азияда бизде аба басымдуу болгон үчүн. То есть всегда тамакты контролдош керек, Майлуу тамакты көп жейбиз да, ошого зависит этет. Биринчиден. Экинчиден диетолог менен иштебейбиз. Сен азыр мен билгенче сен диетологический эмени азыр үйрөнүп атасың, Кандай үйрөнүп атам эмес, просто өзүмөн баштан өткөн процессти функционировать да? Процессти кичине тууралап жасап иштейбиз. Мурда бизде эле туура эмес кылып жүргөнбүз. Бирок азыр кичине Кыргызча эле. Ошону эмнени жасаган эмеспиз, эмнени жасаганбыз. Азыркы эмечи? ММАнын абалы кандай болуп атат? Азыркы ММАдан в смысле дүйнө жүзү боюнча? Жок, бизде. Только биздики. Биздики ММАдын абалы азыр көзгө басар боецтер бар, бирок калгандары Средняя Азия боюнча уже почти акыркы орунга түшүп баратабыз. В общем, да? В общем. То есть, получается, ошондо бизге эме любительский жакшы турнирлер жетишпейт да? Любительский жакшы турнирлер, андан сырткары жаңы циклдагы тренировочный процесстер. Вот цикл ошо жаңы тренировочный процесс боюнча айтып бербейсиңби? Сен в основном сен ударка коесуң, анан сен боюнча клинчте жакшы болосуң да, клинч сеткада, соккада клинчте иштегенчи. Ошол жөнүндө айтып бербейсиңби? Эмнеге ал өтө важный бул бойдо? Мурда в смысле бойлор любительский бой же мурдагы бизге чейинки бойлорду алсак, алар в основном чоң коверде эле өтчү. Же рингте азыркылар азыр бойдун баары сеткада өтөт да. Ошого байланыштуу кичине 1-2 метр бияка жылсаң, 1-2 метр бул жака жылсаң эле уже сетка такаласың. Бойдун баары, мисалы үчүн ударканын баары, күрөштүн баары ошо сетканын түбүндө өтөт да. Ошого байланыштуу сетка көп иштеш керек. То есть эме сеткада иштеп, бул боец сеткада, ошо стенкада иштеп, бул эмесин улучшать этиш керек, а? Или дыханияданбы, или кандай прием, или как защита, или как контратака? Да, үстүртөдөн айтып кетсең. Мындай контратака, любой атакасын деле, контратакасын деле сетка жактан көбүрөөк иштеш керек. Физический жагынан деле бул жакта иштебеген мышцалар иштейт. Мисалы үчүн күрөш башкачараак да, беркинде вольный борьбада эмес. Сетке күрөш кичине башкачараак да. Ошого көбүрөөк иштеш керек. Жакшы. Анан могу бойлордун астында кээ бир боецтер кайрылат да, даярдап бер, там лапа колумду коюп бер депчи. Туурабы? Даярдап бер дегенчи. Ошондо соперник бар, сенде боец бар, дата бар. Геймплан боюнча кандай эмелер кыласыңар? Иштерди кыласыңар, мисалы, кандай даярданасыңар? Карап, бул мындай иштеш керек, бул биягы мындай экен, тиги биягы мындай экен деп иштейсиңерби же прям мындай отуруп, четко мындай минусун издейсиңерби же кандай мындай? Процесс кандай болот ошол? Мисалы үчүн мен кичине баш көздүү болуп калган боецтерге геймплан коюп алып иштейсиң, мисалы үчүн. Любой тренировка эмне? Биринчи физический подготовка, тактический подготовка, андан кийин весогонка.
Физический подготовка эмне кроссфит, физический оснащенный немелерде борьба жасайсың. Тактический подготовкада бүт ар бир ыкмаларды курчутасың. Андан кийин кеттик. Вес кылганда өзүнчө подготовка бул. Вести туура куйсуң, туура восстановление болосуң. Эгер туура эмес кылып, туура восстановление болбосоң, бойдо бүт могу тактический, физический кылгандарың дагы жардам бербей калат. Сосын ошол. Андан сырткары тактический подготовка кылып атканда эми каршылашыңа караша, жараша жасайсың ыкмаларды, мисалы үчүн. Кээ бир боецтер бар, астыга иштейт. Астыга уруу иштейт, күрөшүү слабый же артка иштейт, астыга иштей албайт, ошого жараша. Кээде исход бой, кээде өзгөрүп кетеби? То есть по плану работаете, анан кээде өзгөрүшкө туура келеби? Во время боя. Во время боя кичине өзгөрүшкө туура келет, бирок аны өзгөртө албайсың. Анткени мен бир боец менен көп жылдан бери иштебегенге какой-то бир короткий срокто эле иштеп атам да. Ошо жакшы түшүнүп жакшы түшүнө электин да боецтерди. Мисалы үчүн көп түшүнгөн боецтерди өзгөртөсүң. Вот чисто сен өзүң мындай ударка коюп даярдап, анан ошол бойдон результат көрүп, мисалы нокаут билебиз, кимди даярдагансың, кимди эме алып баргансың. Вот от этого мындай кайсыл боецтен мындай прям мындай сен работаңды толук аткарып, сен мындай өзүң мындай рахат алдың эле, мындай душада мындай эме болуп калат го, мындай по кайфу болуп калат го. Душадан по кайфу. После боя, да? Работу сделал деген мындай ыраазычылыгыңчы? Ыраазычылыгым работу сделал. Мамашев го дейм. Мамашев. Экинчи боюнда. Биринчи боюнда өзүм барбай калдым, экинчи боюнда ушу барганга. Мамашев өзү эмеби? Дисциплинаны аябай сактайт, аябай мындай тренировка серьезный мамиле кылат дейт. Мен угам бирок. Сенден сурайын да. Ооба, дисциплинасы аябай күчтүү анын. Мамашев. Өзү 5 мал намаз окуйт. Динде эле өзү дисциплина. Да, сейчас тренировка эми мындай кандай десем, бир күн жагат, бир күн жакпайт. Бир күн ачкасың, бир күн токсуң. Бирок кылыш керек. Ал чоң организация да. Ооба да. Местный организация болсо го кичине ары бери кылып чарчап калдым десең болот, аякка чарчап калдым дегениң өтпөйт. Так что аякка придется. Алтынбектин веси кандай түшөт? Алтынбектин веси менин оюмча жеңил түшөт окшойт. Сен акыркы эмеде процессте катыштыңбы? Акыркы процессине катышкан жокмун. Акыркы боюна. Жок, эме Грознойдагы, по-моему, бразильский. Ооба, анда толук алып барып. Жеңил эле түшөт бекен? Смотри, жеңил деген жокпуз эми, просто баягы эме менен түштү да, план менен түштү да. Все по плану да, по программе. Программа менен түштү да. Бул жаңы азыр боецтер агай таппай жүрөт, зал таппай жүрөт, мисалы команда таппай жүрөт. Анан бирок ал боецтердин ушундай жүрөгү күйүп турат да. Ушундай боец болгусу келет, мушкер болгусу келет, чоң нерсе багындыккысы келет. Эң биринчи кеңеш эмне? Совет. Более чыгып калгандар сбор кылыш керек. Эмне жагы мокок болсо ошол жагын курчутканга аракет кылыш керек. Куда советуешь сбор? Толтурайм. Бирок эми анын баары акчага такалат да. Акчага такалат эми, акчага деле эмес, мындай да. Мисалы үчүн чет жакка чыкканда деле мындай да. Барасың, келесиң. Мисалы үчүн көп жерге парага эле барасың да. Жакшы парага барганда опыт аласың, эми чоң боецтерди көрөсүң, психологически өсөсүң. Бирок мындай өспөйсүң да, тактически өспөйсүң да. Тактически эмне өсөт? Тактически индивидуальный тренировка өсөт. Эгер билсе, мисалы үчүн борьбанын өзүнчө индивидуальный тренировкалары бар. Грэплинг аркылуу, мисалы үчүн стенка борьба,
стойканын өзүнчө индивидуальный тренировкалар вот ошондо өсөт да. Мисалы үчүн индивидуальный тренировка эмне мокок жериңде отработкадан да, отработка көбүрөөк кылдырат. Мисалы үчүн ошондон өсөт да. Парада эмне только чувствую аласың, өзүңдү текшересиң. Эмечи Начинающийлерге базовый единоборстволарды коюш керек, мисалы үчүн. То есть без перерыва должен выступать, да? Без перерыва, да. Постоянно, да? Постоянно. Питание, витаминизациясын 70% ошондон зависит этет. Ошол жагын жакшыраак караш керек да. Вот мен көп байкайм да, ушу баягы любительский бир 2-3 турнирге чыгат. Анан там бирөөсүнөн 1-чи орун, бирөөсүнөн 3-чү орун, бирөөсүнөн 2-чи орун алат да. И тот бир момент келет и профессионально выступает да. И он считает себя профессионалом да. И болду ошо менен биздин организациялардан 1-2-3 жерде окуат да. Анан сыртка чыгат, сыртка чыкканда ошо опыттын аздыгынан көбүнчөсү утулат да, туурабы? Бул эми практикада уже көрүнүп, уже тажалып калган нерсе, туурабы? Вот ошолорго эмне дейт деген айтчы, ошо кеңеш айтчы, ушинтип любительский турнир дедик, любительский турнир тийишсек, мисалы үчүн любительский турнирде бир мисалы үчүн кээде эме болуп калат. Кандай десем, биринчи месте алган күндөр болот, экинчи месте алган күндөр болот. Мисалы үчүн бирок мындай да, соперник экөө чыгып калат. Же бир соперник чыгып калат. Же 3 соперник, мисалы үчүн бирок 3 соперник, бирок слабыйраак балдар чыгып калат. Андан опыт албайсың, мисалы үчүн. Тяжелый бой өтпөйт да? Медаль аласың, бирок опыт албайсың да. Бирок жанагындай тяжелый бой, 3 раунддук тынбай, борьба, там стойка, там 50/50 болуп момент утасың го. Вот ошондо опыт аласың да. Там забал, короче. Урушканда ошондой бойлордон бир 4-5ти утканда анан вот өзүңдү чувствуешь да. Медаль действительно. Мисалы үчүн 6 круг, 7 круг өткөргөн балдар бар. Ошолор действительно бир бойдо эле. Мурда ошондой эмес беле? Валетудо келсе туурабы? Бир бойдо ошондой урушкан балдар опыт алат. Мисалы үчүн особенно гран-при уткан балдар. Жакшы. Анан эмечи? Химия жөнүндө сөз кылалы. Химия. Давай химия жөнүндө ачык эле, элдин баары эле билет да эми азыр. Весь химия знает, что у кого хорошая химия, тот побеждает, у кого хороший там восстановление, хороший капельница, тот всегда впереди. В смысле, химия... Это надо? Химия бар жерге химия менен кириш керек. Делать нечего, да? Химия жок жерге химия жок киресиң, мисалы. Эми азыр кроме UFC эме текшербейт да, туурабы? Американский организациялар текшерет, не кроме UFC. Ну, СНГ сейчас нет уже. СНГ мындай да, өмүр кыска, спорттун өмүрү, мисалы үчүн 10 жыл. Америкага попадать этип, UFC'ге аркы берки, короче, за океаном урушкус, там көп убакыт кетет да. Там ошол жерге барып, химия сайбай, мисалы үчүн. Антип убакыт күтүп, убакыт өтөт да, мисалы үчүн ошондой кылгысы келбегендер бар. Сразу эле результат кылгысы келгендерчи. Мисалы үчүн эмне кыласың? Эсейге химия жок. Делать нечего, да, мындай айтканда. Ачык эле керек. Ачык эле. Эсей полный химия. Бутуна проход кирип алсаң, мындай стол басып болгондой болосуң да. Без химия кирсең, мындай ачык эле. Көбүнчө эстерди билесиз. Ошон үчүн аяка надо, да? Надо. А в целом химия не советуешь, да, бойцам? В целом не советую. Чисто спортивный болсо не советую, да? Химияны да кал, эмне туура колдош керек да. То есть химияны да баягы
уколдун жанагы капельницалардын атын билип алып эле сатып алып эле кайсыл күнү саят эмес баягы алдын ала баягы текшерип эмне эле обследование өтүп ошого жараша обследование өтүш керек обязательно. Химия капельница болбойт. Экөө эки башка нерсе. эми в целом химияда айтылат да. В целом химия башкачараак. Эми мисалы жанагы энергия энергетик ошол химия. энергетик бергендер эми ал олимпийский вид спорта деле сайлап атпайбы алар делечи, туурабы? Мен көрүп жүргөн билем да, мисалы себеп жүрөт. Вот чисто вот химия менен жанагы бассам эле эми энергетиктинчи. Значит, химия без химия менен мушташам, бирок ошол жана энергетиктерди сайып мушташам деген это нормально да? Нормально, это. Значит, Значит, эмес жетпейт мисалы үчүн. Кыргызча айтканда андай чучугу толук эмес балдар болот. Мисалы үчүн чучугу толгон балдар болот. Физикаң жетпей атса эмне кыласың? Химия саясың. мисалы Кыргызстандын сборный командасында, сборлорунда көрөм да, постоянно чучук жешет да. Эртең менгисин, кечкисинче чучук постоянно жаткан жерде турат да. То есть боецтерге болобу чучук жесек? Чучук Более какой-то бир эмеде жесе болот, конечно. Чучук да. Нормально эле? Нормально эле. Только кроме диета кармап баштап алганда эмес. Диетага чейин чучукка отурса болот да. Так что достор уктуңар да, диета кармаганга чейин бир чучукту алып күндө жесеңер болот. Это помогает да? Нормально. Очень да. Калория мощный. Ошо анан жана весогонка баягы эле, весогонка проблема бизде көрүп атасың. Восстановление ошо сенден ошо эртерээк күтөбүз, жакшы весогоночный эме программа, диетологический программа. Процесс восстановления да, даже жанагы ден взвешивания, ден бою кандай ичиш керек, кандай жеш керек, ошолордун баардыгын күтөбүз сенден. Ошолорду жакшы программа кылып, бүт баардыгын четкий кылып баштасаң, мисалы любой боец кыйналгысы келбейт да. Услугасын төлөйт, программаң менен куйт, контроль менен ичет, жейт, восстановление болуп турабы. Биз ошентип өнүгүшүбүз керек турабы. Ошентип таркаш керек баардык залга турабы, баардык адамдарга бүт билиш керек турабы. И бири-бирибизге жардам берип, бири-бирибизди колдоп ошо аянбайчы, бизде аян берет го, билбейм деп сурасаң элечи, кандай кылыш керексиң. Ошон үчүн эртерээк сен ошол эмес, просто ар ким процессти ар кандай кылып колдоно алат да, мисалы үчүн мындай десең, балким бир күн унутуп калат, мисалы үчүн дисциплина, бул дагы дисциплинага такалат да. Сууну эрте ичсең кеч ичип алат, дарыны эрте ичсең кеч ичип алат, же кеч ичсең эрте ичип алат, мисалы үчүн ошондон зависит этет да, мисалы үчүн. Анан возможностон дагы мисалы үчүн тигини же десең жок эле, муну же десең жок эле, муну жей берсем болобу, анан курсак ачып отурмак беле, жейсиң да. Значит, боец ащы дисциплинаны катуу кармаш керек, а? Конечно, дисциплина болмоюнча результат жок го дейм. Дисциплина дегенди түшүндүрүп берип койчу. Бир күндөн баштап эртең менен боец турду, кечинде жаткан ойгонгондон уктаганга чейинки дисциплина деген сөздү кыргызча түшүндүрүп берип койчу. Процесс кандай болот, кандай кылыш керек? Мисалы үчүн американецтер күнүнө 4 мал тренировка кылгандар бар экен. 4 мал. Бирок аларкы двухчасовой тренировкалар болбойт, 40 мүнөттүк эле болот да. Мисалы үчүн эртең менен туруш керек. Физзарядка деп коет, жөн эле жасаш керек. Тамак ич керек, залга барат, болду, там минута колдонбойт, отурбайт, болду. Тренировка дайын. Чыгат, питаниясын жейт, 1 саат убактысы бар. Сүйлөшсөң убактың кетти, сүйлөшпөсөң жок, мисалы үчүн уктайсың да. Биздики эмне? Чыгасың, эртең менен турасың. Сен ошол биздин менталитеттикин айт да, биздин менталитетке жараша. Менталитетке мындай да, азыр көп балдарды билем да, түнчү уктабайт. Ооба, Инстаграмда. Эми любой соцсетте. Бүт Инстаграмда турат ооба. Эми көчөдө жүрөбү ар кандай. Бирок минимум 1-де укташат. Эң эрте уктады деген. Эң эрте уктагандар 1-12 да. А так уйку негизи организм 10-да укташ керек экен, 3-кө чейин.
самый мындай восстанавливай иши. А бул спортсмендерге именно ошондон уктап алсаң каяктан восстановление болосуң. Бойдо ошо мишет этет да? Бойдо мишет этет да, каждый зависит этет. Ошон үчүн эртең менен эртерээк туруш керек. Мисалы дене укташ керек, эме дене кичине ойгонуш керек. Чай ичесиң, анан тренировка барасың, утренний. Проф спортсмендерди айтып атам да. Андай Эртең менен канча? 8-де, 7-де турду? 7-де эмес, уже 7 уже поздно. 6-да турду. 6-да мисалы үчүн. Так, профессиональный боец 6-да турду. Дальше. 6-да турдуң, суу ичтиң. Бет кол жеп келип суу ичтиң. Чуть-чуть жарым саат ары бери басасың, мисалы үчүн эртең менен эмне оокат-соокатың салыштырып. Күнүмдүк оокат. Күнүмдүк оокат. Анан кеттиң чай ичтиң. 7-ден 8-ге чейин. Турдуң, анан 10-до тренировка барасың да. 9-дан кийин жүрөк ойгонот, 9-га чейин тренировка кылбайсың. Вот 9-да уже адамдын жүрөгү ойгонуп, уже Жүрөгү ойгонду. Анан тяжелый тренировка кыла берсең болот. 10-дон 11-ге чейин, 10-дон 11-ге чейин. Утренний тренировка. После тренировки? После тренировки душ аркы-берки кыласың, 1 саат убактың бар. 12-ден 1-ге чейин обед, 2-ден 3:30-га чейин, 4-кө чейин уйку. 4-тө турасың, полдник кыласың, кичине аркы-берки кыласың, жеңил. Анан кечинде 6-дан 8-ге чейин. Можно да? Усиленный тренировка, да? Усилин желательно мындай экен да, негизи 8-ден баштап боор иштебейт экен да. Любой эле да. Ошон үчүн 8-ге чейин тамак жебаш керек экен. Эми бизге ал туура келбейт да, мисалы үчүн 9-га чейин жеп койсоңор болот. Тренировканы кечке чейин кылып алсаңар, мисалы үчүн 10-га чейин кылып алсаңар, жүрөк баягы лакылдап, баягы 3-кө чейин уктап алганым ошол да. Кан токтомойнча уктабайт адам. То есть ушул бир күндүктү постоянно ушундай дисциплиналуу так уктап, так жеп, туура жеп, туура кылып, убакыт саатын өткөрбөй аткарса, значит, ал боецте сөзсүз будущее. Какой-то бойдо результатын берет да. И жашоого деле туурабы? Жашоого деле да. Спортсмен болгондо эмне, эгоист болуп каласың. Мисалы үчүн ар жак бир жакка баспайсың. Мунун баары дисциплина. Туулган күн, чайхана, ашка, тияк бияка барбайсың, мисалы үчүн. Отош керек. Түшүнбөсү мүмкүн, бирок ушундай кылбасаң жок да. Во Результат время болбойт да? подготовки бул вообще бир 40-50 не. Вот Instagram, TikTok аябай мишет этет да биздин байстерге. Ошол жөнүндө. Ошон үчүн достор, Instagramга аз отургула, TikTokко аз отургула. Вообще отурбай кыла дебейм, мен отурбаганда эле жакшы бирок. Отурат да, отурсаң мындай болду. 30 мүнөт, 1 саат күнүнө. Целый деңге 1 саат. 1 саат отуруп койсо болот да? Болду, целый деңге. Анан неметчи, ошо боецтин, мисалы, мушташкан боецтин харизмасы жок берер? Бизде жасалма жок да, как эмес. Алло, аз чалам деп койду. Неметчи? Арслан неме? Кроме бойцовского характера, харизма деген бар, медийность деген бар. Вот, мисалы, медийностька эмне кирет? Ошол эле баягы этика кирет. После боя интервью, там интервью, ошол бойдон кийин сүйлөгөн сөз, ошо орус тилин окуу, англис тилин окуу, ушул жактарына кандайсың? Мен мисалы иштешкен байстерге айтам да, китеп оку депчи. Мисалы китеп оку, орусча китеп оку, күзгүгө туруп алып, өзүңдүн үнүңдү чыгарып китеп оку, орусча китеп, жанагы 1-класстын азбука деген китептер бар го, 1-класстын китептерин анан чоңойто бересиң депчи. Орусча практически сүйлөп калгандан кийин всё, андан кийин английскийге өтөсүң депчи. Это нормально же? Колдойм негизи ал. Кээ бир балдарга мындай да, харизмасы бар, жакшы. Бирок сабатсыз да. Вот. Точно. Сабатсыз. Харизма бар, бирок кандай сүйлөштү, туура сүйлөштү билүү үчүн окуш керек да, мисалы үчүн. Сүйлөйт, туура эмес сүйлөп алсаң, мисалы үчүн ал эме да, сабатсыздык да, мисалы үчүн. Ошонун себебинен мындай баягыдай сөз тиет да. Мисалы үчүн элге ошондон жаман көрүнүп каласың да. Жаман жагыңан өзүңдү тартуулап аласың да, мисалы үчүн. Жаман көрүнүп калбайсың, жаман жагынан өзүңдү тартуулап аласың. Бирок сен андай эмессиң, Мен кандай, жок, сен эмес, бирок ошол адам андай эмес, бирок. Андай эмес. Сабатсыздыгынан жаман көрүнүп калат да. Сабатсыздыктан ошондой мындай
жаман көрүнүп калат. А так бирок харизмасы бар действительно. Харизма бар. Бирок ошол экөөнү чогуу алып кетсе, мисалы үчүн келет да. Кээ бир адамдар сабаттуу, бирок харизмасы жок да, мисалы үчүн. Значит, харизма Уялуу болот, керек жерде барьери бар, а? барьер бар да, мисалы үчүн. Вот ошо азыр эми боецтердин көбү ошол эме болуп атпайбы? Хайп менен, ушу харизма менен, ушул өздөрүнүн бир какой-то фишкалары менен, өздөрүнүн бир какой-то контенти менен да таанылат туурабы? Ошол жагынан да баягы көбүнчө биз вот тренерлер, ушул менеджер, ушу баягы ар бир биз кыргыздын менталитетинде эме го, сен экөөбүз жакшы билгендей. Боецтин командасы, тренери, но боецтин командасы, кээ бир боецтин командасы, бирок кээ бир боецтин байкелери чечет туурабы? Шашамбы, шашпаймбы, барамбы, барбаймбы? Вот ошол жактан да сүйлөшпөйлүбү? Бул мешет этеби боецтин карьерасында? Кээ бирөөнө жардам берет, мисалы үчүн көбүнө жардам берет, бирок кандай десем, повороттон чыккандарга жардам бербейт да. Мисалы башынан чогуу болбогондорго жардам берет. Мисалы үчүн боец кичине өсүп келатат, шарт ортодон бирөө чыкты. Как спонсор, как байкеси болуп? Мисалы үчүн башында спонсор болуп келет. Анан кийин байкеси болуп, анан башталат ошондон. Бирок ал дальше тренер көргөндөй көрөбү баланын эмесин, перспективасын же жокпу, ошондой да. Но мен да ошол боец менен сүйлөшүп, агай менен таанышып сүйлөшкөндөн кийин ошо сөзсүз бир байкеси чыгат да. Анан көбүнчө Кудайга шүгүр азыр баары эле удачный болуп атат, байкелери колдойт да баягы. Эмне кылалы, кандай кылалы депчи, эмне жардам керек депчи. Милдкен турбайсыңарбы, барат турбайбы депчи. То есть өзүнүн эмесин койбойт да, ультиматын жок чыкпайт, барбайт, там мындай болсун, тиңдей болсун депчи. Потому что сен экөөбүз баягы ММА'де күйүп пышып жүрөбүз, за кулисамчы. Сен экөөбүздүн эмгек стили мындай көрүнбөйт элге ачык айткандачы. Бирок за кулисам мы горим, да, вот. Как горим, ну, ал адамдар эле, определенный эле адамдар билет турабы. Вот ошондуктан жанагы боецти колдогон байкеси, спонсору, то есть сенин работаңа аралашпаш керек, сенин айтканыңа макул болуш керек, Эми тренерский эмеге да, воспитаниясынан көп эметип калат да. Аралашып жет да. Тренерский баягыдай подготовка жагына аралашпайт, воспитание жагына. То есть сен тренерсиң, сен работаңа эч ким аралашпаш керек. Спонсор өзүнүн спонсорский работасын кылыш керек. Боец өзүнүн дисциплинасын кармап, сени угуп, сен экөөңөрдүн сүйлөшүлгөн жай мечталар бар да, туурабы? Как мы будем двигаться дальше, ошолордун баарын аткарыш керек, туурабы? И дальше кетет, туурабы? Окуп жүрөт нары. Айтыш керек. Тренерский работа эмне мындай? Мисалы үчүн любой тренер мындай эми түшүнүп, эми келтем да, мындай жашыраак тренер катары. Орусча мындай послушание деп коет, мисалы үчүн. Балдар укса, мисалы үчүн сенин айткан задачаңды аткарса, вот сен эмең да жүрөгүңө калат, мисалы үчүн. Кайф, кайф от этого кайф получается. Тренер ошондой да, мисалы үчүн ошондон эле кайф кармайт. Мындай ошол эле нерседен кайф алат да, мисалы үчүн. Тренировочный процесс мындай тарбия жагынан алса эле болот. Өзүнүн эмесин, правосын качать этпеш керек. Мисалы үчүн ошондой да. Надо быть послушным, да? Если хочешь быть бойцом, надо быть послушным, да? Послушным. Ну да, конечно. Тренер эмне? Критик айтат, тигини айтат, мунусу айтат. Оңдогонго жакшы сүйлөйт байцке. Лишь бы баягыдай эмелерин айтып туруш керек да, мисалы үчүн кемчилик жактарынчы. Ошондо анан оңойсуң да, ошону оңдосо боецсиң, кеттиң дальше. Эгер ошону оңдобой, эгер каршыраак чыкса, анда баягы мамиле келбейт да ошондо. Мен могу патриотизмдичи мындай деп ойлойм да. Мисалы биз бойго бардык да, допустим, кайерге бардык, Москвага бардык деп кой. Москвага бардык, бир боец, бир тренер, мен үчөөбүз бардык. Анан бардыгыбыз баягы командный форма, порядочный, убакыт сааты менен
билетке кечикпей, рейске кечикпей учуп барып, гостиницага номер регистрация кылып жатып, ошол жактан вес кууп, туура көргөзүп, көп нерсе сурай бербей, көп нерсе эме кыла бербей, даже ошо комнатаны да тазалап, постоянночу мусоркаларды өзүм төгүп кетип ушинтем да. Баягы комнатаны жыйнаган адамдар дагы башка улуттун адамдары болот да. Анан биякта кыргыздар жаткан деген сөздү сүйлөткүм келбейт да. Анткени мен ошол отельде жыйнап иштесем, мен ошентип бир бойцовский ивентке боецтер келсе, кайсыл комнатаны карасам ошол боецтер чачып кетсе, мен ошол улутту жаман көрүп калдым да. Болит экен депчи, туурабы? И мен ошол жактан бир аябай тоң эме кылам да, аракет кылам да, чачпагыла, жыйнап кеткиле. Терс жагынан көргөзө албаш. Кыргыздарды любой жерден, ушул жерден мындай таза көргөзөлү, мындай порядочный бололу депчи. Анан ошол көбүнчө ошо ойлонгонум ошол боецтер бизде баардыгы өрт го, баардыгы өрт, но правильный подход, анан могу харизма, могу сүйлөө, речи, могу ораторский искусство, медийностька иштеп аракет кылсакпы депчи. Анткени убагында билесиңби, баягы залдар жок кезде, бойцовский зал болсо октагон менен деп иштеп этчилик. Азыр Бишкектин баардыгы октагон зал, туурабы? Октагон каалаган жерде бар, каалагандай зал бар. Азыр То, что октагон азыр шорталарды мечтать этипсиң да, азыр эми бойцовский шорталар кийип жүрсүң. Бедбойлорду, туурабы? Но эми бизде азыр зал жактан, конечно, баардык жерде залдар бар, Кудайга шүгүр. Условиялар бар. Только правильный подход, профессиональный подход. Не только бойцовский эме эмес, баягы адамдык сапат, порядочность да, мужику да. Ошол жактан да жакшы ойлоруңду, кеңештериңди айт. Бул интервьюну уштап боец көрүп, начинающий, действующий боец көрүп, кээ бир керектүү нерсесин пайда алсын. Кандай десем, ал пайда бизге эмес, ал пайда өзүнө тийсин да. Ал боецтин өзүнө тийсе, ал значит баардык Кыргызстанга тиет да пайдасы, туурабы? Биринчи эмне дейсиз жаштарга? Жаңы чыгып келаткан боецтерге тартибиңерди кармагыла, этиканы сактагыла. Тренериңердин айтканын эки кылбагыла. Катуураак сүйлөйбү. Не дейсиң? Тренировканы туура кылгыла. Кылгыла катуу, бирок туура кылгыла да. Кстати, да, бир суроо. Короче, мен байкайм да, көп сүйлөшүп жүргөндө бир боец да, мисалы бир мушкер сен менен иштешкиси келет, сага барып тренировка кылгысы келет да. Бирок ал боец через кого-то чыгат да, сагачы. Байкеси же дос аркылуу, же байкесинин досу аркылуу чыгат да. Вот ошол айтчы, мындай прямой эле чыксынбы? Сага кандай сүйлөшкөн жагат? Мен мындай да кандай десем, любой боец менен эле иштешип көрдүк, эми иштеше беришим да. Просто баягыдай боецтерден качып калат экенсиң да. Кандай? Кандай десем, не то что байкеси аркылуу, мындай эмес. Тартипсиздиктен качып каласың да, мисалы үчүн. Мен баягыдай эмесине, услугасына карап деле иштебейм, тартибине карап да. Эгер тартиби келишпей калса, мен уже баягыдай адам жүрөгүн оорутпай эле ооба деп коесуң да. Мейли, так. Тартибине карап, жүрүш турушуна карап, болду анда. Сен жүрөгүң тартпай атса, кантип иштейсиң эми? Ооба. Эми тартиптүү болгондо баягы эме да, улууну урматтап, кичүүнү узаттап, өзүнүн ордун мага эле эмес эми. Анын эми башка жагынан да көрөсүң да, башка кишилер менен дагы сүйлөшүп аткандан. Ошонусуна карап коесуң. Көп жерден үн чыкпай коесуң. Кээ бир жерден эле айтасың, көп жерден үн чыкпай коесуң. Алтынбек Мамашев менен иштешкен кандай сага? Жагабы? Алтынбек Мамашев менен иштешкен жакшы эле болду. Жакшы эле болду да. Тартип жагынан жакшы эле болду анча. Жакшы. Азыр ошо бойцовский мерде
каждый өзүнүн аракети менен көргөзүп атат туурабы. Ар кайсы линия менен ар кандай. Эми тренердин деле, боецтин деле, менеджерлердин деле, промоутерлордун деле мисалы баардыгыбыздын оюбуз, каалообуз, максатыбыз бир да туурабы. Кайсыл бала менен иштеш, кандай иштеш, план түзүп, этапына туурабы. Бияка барабыз, тияка чыгыш керек, бул менен бушаш керек, история калтырыш керек, кыргыздын намысын көтөрүш керек туурабы. Ошону правильно кылып туурабы. Мен билесиң го, эме жок менде, бөлүнүү, сарынуу жок. Кайсы боец даярданып тиги болгондо мен тренерлердин баарына чалып чыгам, сүйлөшүпчү. Могу бушаш кантат, гейм план кандай, сага деле чалып тажап берем, кандай бушаш керек, кантип даярдансын, бош болсоң жардам берип кой депчи, тажап берем туурабы. Вот ошол үчүн буюрса сен да азыр жакында өзүңдүн эмеңи ачып, залыңды ачып, ошо балдарды чогултуп бир мындай жакшы центр кылып, эми профессиональный подготовительный центр, да, бойцовский центр. Что у тебя там? Диетологические программы работают и весогоночная программа, восстановительные, бүт, короче. Ошондой болсо деп аябай эме алам да. Эч бир боец кыйналбайт, эч кимге суранбайт. То, что ал билет, бияка барсам, туура вес куюм, жакшы восстановление болом и бойду жакшы көргөзөм. Анан чтобы оправдание болбогондойчу, бойдон кийин билем вес кууганда кыйналып калдым, жакшы восстановление болбой калдым деген сөздү жок кылыш үчүн, то есть ошону сен сага тапшырма, короче, ошону жакшы уровеньге чыгар. Анын үстүнө көрүп атасың, ар күндө боецтер вес кое албай атат, мисалычы. Бизге деле аябай эме болот да, мындай придется эме да, матчмейкерлер менен компромисске келиш үчүнчү. Эми боецти карасаң, вес кое албай кыйналып атат, бияктан требование бар, контракт бар туурабы. Ошол жерден придется компромисске келиш үчүн баягы ар кандай подход кыласың. Серьезный организациялар жакшы эле эскертүү берет, китайский эскертүү берет, японский эскертүү берет туурабы. Ошон үчүн баягы кыргыз ММА мушташкан жактан эмес, белки закулисный жактан өнүккөнгө салым кошолуу. Сен мисалы эмгегиң чоң, мен мисалы баардык агайлар менен бирдей мамиледемин. Сен экөөбүз баягы ровесник болуп, мындай кененирээк сүйлөшөбүз. Көбүнчө агайлар мисалы менден улуу да, сый мамиледе сүйлөшөбүз, көбүнчөсү алыс болуп калабыз. Эми азыр ар бир агайга жолугуп, ушинтип кыскача интервью кылып, жакшы сүйлөшүп, кеңешип, пайдалуу сөздөрдү сүйлөп турууга аракет кылам. Ошо биринчисин сенден баштап буюрса. Ошо. Первый проходец. Что скажешь в конце? Концовочку. Кыргыз ММАсына ийгилик. Мындан аркы эми жакшы бир чоңураак уюмдарга умтулгандар көбүрөөк болсун, көзгө басар ишкерлер. Элдин баягы жүрөгүнө толо тургандай мушташ. Ошол. Все, давай биз менен Арслан Тыныбеков, тренер по ММА. Кайрылгыла, жазгыла, сурооңорду бергиле, инстаграмына жазгыла, уялбагыла. Всегда жооп берет, жардам бергенге даяр, иштешкенге даяр. Эгер чында эле профессионал боец болом, бул жолду тандасаң, анда кайрылып, кеңеш сурап иштешкенге ар дайым уялбай келгиле. Все, Арс, рахмат. В следующий раз башкача форматта интервью кылабыз эми. Буюрса. Все, от души келип ушинтип жолугуп сүйлөшүп бергениңе рахмат сага. Силерге да чоң рахмат.